Бүгүн биз сиздерге миллиондогон адамдарга өзүнө ишенүүгө жана кыялдарын ишке ашырууга шыктандыруу берген өзгөчө адам тууралуу айтып беребиз. Менин жашоом чындыгында жомок сыяктуу. Бир кезде айылдан чыккан жакыр бала болчумун. Төшөктүн ордуна жерде уктап, телевизор менен муздаткыч эмне экенин билчү эмесмин. Өз айылымда мен ким болушум мүмкүн эле. Балким уй кайтарган гана киши болмокмун. Бирок менде кыял бар болчу. Жана аны ишке ашырмайынча токтобойм деп өзүмө сөз бергенмин. Эң башкысы өзүңө ишенүү жана кол шилтебөө. Калганы өзү эле болот. Бул сөздөр Арнольд Шварценеггерге таандык. Ал 1947-жылы Австриянын Таль айылында туулган. Атасы жергиликтүү полициянын башчысы болгон жана 1938-жылы нацисттик партияга кошулган. Арнольд катуу тартиптеги үй-бүлөдө чоңойгон. Ага караганда агасы Мейнхардка көбүрөөк көңүл бурган. Бирок Арнольд 14 жашында бодибилдинг менен машыгууну чечип, атасынын футбол ойноо деген талабына баш ийбей койгон. Арнольд машыгууга болгон чексиз берилгендиги менен айырмаланган. Ал күн сайын машыгып, булчуңдарын өстүрүү үчүн визуализация ыкмасын колдонгон. Өзүнө ишенип, максаттарына жетүү үчүн ар дайым толук концентрация менен иштеген. 18 жашында ал армияга кетип, кызмат өтөгөндөн кийин Мюнхенге көчүп барган. Ал жакта фитнес клубда иштеп, акчасы жоктугунан кээде залдын полунда уктоого аргасыз болгон. Бирок кыйынчылыктарга карабай ал машыгууну улантып, кыялына жетүү үчүн күрөшкөн. 1967-жылы Арнольд Мистер Вселенная наамын жеңип алып, эң жаш чемпион болуп тарыхка кирген. 1968-жылы ал АКШга көчүп, бодибилдинг боюнча жарыштарда үстөмдүк кылып, 7 жолу Мистер Олимпия наамын жеңип алган. Арнольд спорттон тышкары актерлук карьерасын баштаган. 1969-жылы ал киного тартылып баштаган. Бирок анын акценти жана дене түзүлүшү көптөгөн кыйынчылыктарды жараткан. Бирок ал бул тоскоолдуктарды жеңип, 1982-жылы чыккан Конан Варвар фильми менен атактуу болгон. Андан кийин Терминатор жана башка популярдуу тасмаларда ойноп, дүйнөлүк кинематографиянын жылдызына айланган. Арнольд Шварценеггердин жашоосу бул ишеним, эмгек жана талыкпас эмгектин үлгүсү. Анын тарыхы кыялдарыңызга жетүү үчүн эч качан багынбоо керектигин далилдейт. Арнольд Шварценеггердин кайсы фильми сизге эң жагат? Комментарийге жазып пикир калтырыңыз. Лайк басып каналга жазылууну унутпаңыз. Бул автор үчүн эң чоң ыраазычылык. Ассаламу алейкум.